Assalamualaikum достор, бүгін сіздерге жөн эле Kia Bongo 2024 тартып көргөзөбүз. Караңыздар, 2024 биринчи ай дейт. 0 пробег, моолорда сырылган эмес. Ичи да сонун жыттан экен, Так, подогрев обдув, подогрев руля, подогрев зеркала бүт бардыгы бар экен да. Монитор гана жок. Анан бул газ достор. Караңыздар, могу кап-кара болуп газ болгон бул жакта, ар жакта запасканын ордунда. Эми запаскада жок болуп чыгып баштады экен да Кореяда. Машиналарда запаска жок, билесиздер. Эми Bongo портелерде дагы газыга ошентип запаска жок чыгат экен. Портелер да чыгып баштады ушундай эле газ болгон менен газ. Дөңгөлөктөрдү караңыздар. Булардын акчасы канча эми? 20 миң доллардын тегереги го дейм. 19-20, 18-20 миң доллар ошонун тегереги. Парктрониктерин алып алалы, оларды. Бул эмне себептен бул жака келди деп ойлойсуздар? Билесиздер, мондай будкалар болот. Бул будканы алып, эгер жакшы болсо, таптаза болсо, ушуларды сатып алат булар. Кичине $100, $50 алат дагы сиздерге мындай борт коюп берет. Ал болсо жаңы тазаларды ушундай жаңы машиналарга коюп берет. Холодильник кылып же болсо будка кылып ушинтип коюп берет дагы. Булардын жөн бортуну жапжаңын алып туруп, мисалы, мого коюп коет да ошондой. Бул жерде ушинтип иштешет азыр. Караңыздар, бул жерде толуп турат портелер турат, электромобилдер. Электромобилдер көбүнчөсү жөнөкөй эле борт болот. Мондойларды атайын коюшат ушуга. Мисалы, мореки өзүнүкү экен достор. Бул өзүнүкү экен. Муну караңыздар, бул өзүнүкү эмес да. Могул жерге сваркалап, ушуну коюлган. Бул электромобилге ушул коюлуптур. Ушунча эле билип койсоңуздар болот. Мондай будка менен бортко моолар туура келбейт бири-бирине, достор. Могул бул жака же бул жака жылып калат. Вин номер бул жакта турат, Раманы вин номери, достор. Ушундай 0 пробегти бизге да насип этсин, ар бир кыргызстандыкка насип этсин. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик мекендештер. Assalamu alaikum.